Жакшы иштеп жаткан айыл өкмөт башчылары менен мэрлердин укуктары корголбой жатканын Бакыт Төрөбаев палатада айтты. Ар кандай текшерүү органдары аларды тынбай текшерип тажатып жатканын белгилеп, мисал катары Кара Көл шаарынын мэри кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынганын, иштейм менеджерлер ичи Тардыктын айынан текшерүү органдарынын кысымына кабылып жатат деди. Айыл өкмөттүн башчыларынын укугун коргобойлукпу? Иштетпей коюшту айыл өкмөттүн башчыларын. Мына кече жакында мыйзам кабыл алдык, өз алдынча башкаруу органдарын текшерүү жөнүндө. Ушу мыйзамды аябай күтүп атышат. Каалаган орган келип текшерип эле кыйнап бүтүштү. Иштегиси келбей калды. 2016 жылы күзүндө шайлоо болот. Шайлоо бүткөндөн кийин эч ким айыл өкмөт башчысы барганга каалагысы жок. Анткени биз алардын укугун карабай койдук. Текшерүү деп, коррупция деп шылтоо менен иштетпей койдук. Мына кече Кара Көл шаарынын мен билбейм, эмне негизинде премьер-министр иштен алып койду. Бирок убактылуу иштен алыш керек эле, же Гөр кеңештин макулдугун алыш керек, мыйзам чегинде. Бул жерде туура эмес болуп калды. Кара Көл шаарынын мэри чындап айтканда өзүнүн акчасы менен көп кабаттуу үйлөрдү куруп берди ушул шаардын тургундарына. Мына кече интернеттен көрүп калдым, Өзгөн шаарынын мэрин дагы кандай бир тирешүү болуп атат. Өзгөн шаарынын мэри мисалы 150 миллион сомго план чыгарам деп атат Киреше булагын. Ошол жакшы иштеп аткан мэрлерди коргобойлукпу? Айыл өкмөт башчыларды коргобойлукпу? Же бирөөнүн куралына, мына текшерүү органда бирөөнүн куралына болуп калып эле ар кандай шылтоолор менен иш козгоп, иштен бошотуп, өзүнүн максатына жетип атышат. Алар мен партиялаштарым эмес, алар менин бир туугандарым эмес. Мен жөн эле мындай бир жакшы иштеген жетекчилерди коргоп жатыш керек. Анан бир интригага көрө албастык деген бийик болуп атат азыр. Чынында иштеп аткан адамдар курмандыкка учурап атышат. Төрөбаев ошондой эле айыл өкмөт башчылары натыйжалуу иштөөсү үчүн мамлекеттик сатып алуулар мыйзамындагы сатып алууларды интернет аркылуу өткөрүү системасы тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Мектептин директору айтат, сен мага ремонтко акча бербейсиң десе, тиги портал деген сөз жөнүндө айтат. Порталга коюш керекмин, интернетим жок дегенде мындай деп деген сөздү айтат. Мектептин директору түшүнбөй атат. Портал деген эмне экен? Мага мен иштесе билбейм, мага тез акча бергин дагы ремонт жасагын деп айтат. Кийин ушу айыл өкмөттүн башчылары менен сүйлөшсөк, интернети жок, связьдары жок, шарттары жок. Жарым жылдан бери мына эч кандай закупка кыла албайыптыр. Кайсы жерде бир насос күйүп калган болсо, порталга коюш керек экен, жарым жыл кетип атты. Ушу насосу күйүп турган, мына эл суу менен камыз болбой ал жерде кыйналып атат. Өнүгүүнүн лидери ошондой эле пенсионерлерди бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга мажбурлоо керектигин белгиледи. Пенсионерлер өмүр бою иштеп, пенсия чыгып, аны декларация тапшыр деп кыйнап, ал кереги жок деп эсептейм да. Төрөбаевдин пенсионерлерди декларация толтурууга мажбурлоо боюнча сунушу бирдиктүү декларация толтуруу жөнүндө жаңы документке киргизилди.